Zilhicce ayının 10 gününü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytat. Ramazandan keyin gele Allah'a en jagımdуу, en sooп beriladigan kündörün birөөsü mына ушул Zilhicce ayının 10 günü degen. Ушул күндөгү ibadattар Allah'a en jagымдуу, en жакшы күндөр деген. Кейбір ulamalar aytat, түнкү ibadattары Zilhicce'nin 10 günündөгү Ramazandagıday эле сооп кое дейт. Кейбір риwаяттарда Лайлатул Кадыр сыяктуу деген. Лайлатул Кадырда кандай сооп берилсе, мына ушул Зилхижжанын 10 күнүндө ибадат кылсаң, ошондой сооп берилет деген. Ал эми күндүзү боюнча хадистер келген. Хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 10 күндүн ичинде bir күн эле роза кармасаң, 1 жылдык соопталасың деген. 1 жылдык соопталасың деген. Зилхижжа айы башталды. Башталар менен 1-чи күн, 2-чи күн, 9га чейин 9 күн кармап койсоң, анда сен 9 жылдык сообун аласың. Өзгөчө Арафа күнүгө келгенде айткан, ал Арафа күнүндөгү орозо 1 жыл өтүп кеткен, 1 жыл келеликки күнөөлөрү кечирет деген. Санаталлати кабла ва санаталлати ба'да. 1 жылдык алдыңкы, 1 жылдык кийинки күнөөлөрү кечирет деген. Мына ушундай биз ыйык күндөрдө турабыз балдар. Рамазандан кийин келе өтө ыйык берекелүү күндөрдө турабыз. Жакында келип келет, кудай кааласа Аллах субханаху ва таала баарыбызды эсен аман жеткизсин.